sohbet jakşybı? Ama sen Sardalkan enden de iyi uşuldu. Sen kimisi olazın? Nevresi var. Nevresi olazın mı? Enemiz kakta hazır? İyide. Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Men hazır şul Каракулжа районунун кайсы айылы бул? Борбордук аймагыдайм, а? Максутов көчөсү. Сардалкан деген энебиздин туулган күнүбү бүгүн. Негизи эле баягы сүйүнүчтүү күн сюрприз катары уюштуруп коеюн деген бир жакшы ниеттер болгон экен, а? Мына ошону Россиядан байкеңиздин аты ким эле? Кубаныч деген бизге буйруп бердилер. Могу жолукту алсаңыз, жолукту гүлдү тортто алыңыз. Биз азыр ушул үйгө келип калдык. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр саналуу мүнөттөр Сардалкан энебиз менен сиздерди şu qanday suyunuşta bolot boldu ekan, qanday bolot boldu ekan деген максатта эгерде болсоңуздар анда жүрүңүздөр кана. Жакшы, Кудайга шүгүр. Туңуздарбы? Оооо. Кана жүрүңүздөр. Siz koşunuz olosuzbu? Ömürzak. Sizge келген да айткандай Чынар деген. Болду. Siz анда мен сизди мындай видеону тиктеп атканыма байланыштуу бир аз карабай калыптым эне. Урматтуу энелер, Барбол компаниясынын таттуу азыктары менин энем программасы аркылуу сиздерге белек, бар болуңуздар. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Ама сиз келиңиздер кана. Сардалкан энебиз селде отурабы? Кандайсыз, жакшысызбы эне? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Аман эсен отурасыздарбы? Сардалкан деген эне сизби? Кубаныч деген балаңыз бар Россияда. Мына ошол балаңыз менин апам дагы ушул менин энем программасына татыктуу деп onu içine paylaşıp koysanızlar televizyonda. Tatıktуу деп ушул күндү мага буйруп, ушул аманаттарды жеткизүүнү суранды эле. Бул гүл сизге. Балаңыздын атынан. Айтпайды телефонун бер дегенде бере койдум эле. Жолугун салып коесуздар. Анан Барбол фирмасынан жакшынакай болгон туулган күнүңүз менен деген жазуусу бар, жакшынакай болгон даамдуу торт. Мейлі, енелердің ар bir günü туылған күн, балдар үшін, тұрау ені? Күн бір көк мезгілде ес алып, ауышқаңыз менен жатасыз бі? Берішпен сюрприз болды да Урматтуу көрүүчүлөр, Сардалкан энебиздин ушундай кубанычына чек жок. Балама рахмат. Торту кабылдап коесуздар, жакшы алып ачып туруп. Nevreleri mensup olsun. Ооба. Baktılığın özlerinin işi jakşı olsun. Мына ушул жерде коорап турган туулган күнүңүз менен абышкаңызга бир сөз берейинчи, атам бери сүйлөгүз келип атат абышкаңызга. Эми байбичеңиздин туулган күнү экен ата. Rahmat ballar. Kuvanochum. Rahmat bala çakaң menen esen bol, kelin bala barыңар. Aman esen bol. İşiңерде ийгиликтүү болуп. Ушундай атанан сыйлап рахмат. Айтарым ушул ден соолугуңар болсун, ишиңер илгери болсун. Şu apası suyunca oldu den. Apası эле жыргап сүйүнсө болду. Men жанында туруп өзүнчө бактылуу боло берем деп коем. Мен ошо эптеп кыбырап жүрө берсин. Ай, рахмат. Мына аяштарым дагы, мына чына. Бул энебизде тартканбыз, мынакей бул дагы энебиз. Менин программасынын жылдызы. Рахмат балдар. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Сардалкан энебиз. Кубаныч байкебиз менен байланыштырып коелу. Россиядан телефон чалсаңыздар, бир ата-энеси менен учурашып алсын. Андан кийин маек булайла Сардалкан эне. Балаңызды сагындыңызбы? Канча болду көрбөгөнүңүзгө? Көп болду, Көп болдубу? Аябай сагындыңыздар да. Конч балам ден соолугу болсун, өмүрү uzun болсун, алган жары менен бактылуу жашасын, балдарынын, кыздарынын урмасын көргөн балпайган байбиче кылышка болсун. Чоң рахмат балама. Өзү дагы ошо балдарынан, кыздарынан урмат сый көрсүн. Сардалкан эне, канча бала, канча небере көрдүңүз?
Men nevrelerim esepteyle жүрөm. 26 nevreli Sanı oldu. kullanıversin ha. Ballar kızlarımızdan 26 nevreli oldu. Dağı nevreli oluruz dep durabız. Kuday buyursa, Kuday Kalırsa, buyursa. Kiçik Sanı balamızdan. kullanıversin. Oşo 7 balam bar, 5 kız 2 ulum bar. 5 kız 2 ul bala olsa anda Batır enekesi da. Batır Batır enekesi. Nurmatlı görüşler. Karagulca rayonunda özü Batır eneler aябай көп чыккан, аны жакшы билесиздер. Демек баягы ушул 7 баланы чоңойтконго чейин, эрежеге жеткирүүгө чейин кандай турмушту баштан кечирдиңиз эне? Кантип бактыңыздар ушуну? Эми бактык, жакшы эле. Эмне жумуш кылдыңыз жаш кезде? Балдарды багамдап. Балдарда жүрдүк, иштеп, ошол. Анан кийин өздөрү чоңойду, Кудайга шүгүр эми. Өздөрү ар ким өзү менен ушу бала чакаларын барды. Азыр канчасы Кыргызстанда, канчасы ушул чет жерде ушул Бардыгы ошо Кыргыз Россияда. бардыгы Россияда бол. 5 балаңыздын 2 жетөөсү тең Россияда. Жетөөстөн Россияда, келиним эле ушул жерде. Келиниңиз эле калдыбы бул жакта? Келиним ошол 5 неберем ушул жакта. Сүйүктүү келиниңизди алып калган турбайсызбы? Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биздин азыр ушул Чынар эжебиз буга чейин тартылган ушул Менин энем программасына тартылган, досуна да жакшы кабар берген окшойт бала чакасыначы. Ушу ата энеңерди көзү тирсе сүйүнүп кала депчи. Энебиз ушул Сардалкан энебиздин өтө жакын досу, бир чети кошунасы да болот экен. Сөз сизде. Mayli, şu ne diyeceğim, şu programlarını alıp жүрген sağa da çok rahmet. İşine iyilik, şunda programlarda alıp elge jariyelap жүрüyor. Şunda elimde Serdal dostuma, şu densoluk olsun, suyuş, kamaşkan koldayın birge olsun, şu uldan hurmatın görsün, kızların kızmatın görsün, gelinin kızmatın görsün, nevrelerin, çevrelerin görsün. Şunday densolukta olup, şunday günlerde ötközüp жүрөсүн. İyilik kalayım şu. Siz ушул Менин энем программасына чыккандан кийин звезда болдуңузбу өзүңүзчө? Көрүп коюп атасызбы? Ben постоянно görüm de. Uşu olacak şekin daim özüne maksatı aytat süylep keterim deşilim. Rahmat, çoğun rahmat işine iyilik. Rahmat. Şunda ellerim bağırın şimdi ne olacak. Rahmat ene, rahmat. Şundan şu dostum başı. Şundan ötülerim. Kança жылдан beri dostsuzlar? Şu yerde yaşagandan beri şu 40 yıl için Ой, жарым кылым, жарым кылым. Бир туугандан дагы артык болуп калдыңыздар, Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Россиядагы Кубаныч байкебиз чалып атат. Мына ушул Кубаныч байке кандай, жакшысызбы? Менин бешенемде сиздин бейиштин образында болгон апаңыз отурат, атаңыз турат. Мына ушулар менен бир ысык салам жолдоп, өзүңүздөрдүн бир сагынычтуу саламды бир черчеде жазып алыңыздар, агына. Sizin tabanınızda biz, sizin tabanınızda biz, ama sizge çevre son atanımızdan Rahmat balam, rahmat. En çok babası. Biz sizlerdi жақсы көрөбүз. Биздин төрүбүздүн көрүп алып жүрөбүңүздөр. Rahmat. Дагы 50 жыл, 100 жыл кошо жашаңыздар. Өмүрүңүздөр узун болсун. Билбей олар. Денсаулыгыңыздар чың болсун. Биздин көшөнөбүзгө көрүүбүздүн көрүп алып жүрөбүңүздөр. Rahmat balam, rahmat. Sizler dagы bala чакаңардын өзүңөрдүн ден соолуңарды өсүн, бала чакаңардын күнү үчүн көргүлө, ошо кыздын кызматын, уртун, урмат сыйын көргөн бактылуу жашагыла, жакшы болгула ошо. Мени сыйласаңар, силерди Кудай сыйласын, тынччылык болсун ошо. Мейли балам болсо да. Балдарды өп койгула, сема, эмилер каякта? Мынакей Кубаныч байкенин келинчеги болуп калабы ушундай бул жага? Мына келинчеги мынакей Кубаныч акебиз дагы ушул алыскы Россиядан Сардалкан деген өзүнүн апасын ушундай куттуктап биздин программабызга күн мурунтан буйрутма берип, атайын суранган, менин энем дагы ушул программага татыктуу деп, бейиш эненин таман алдында демекчи, сиздерге Аллахым ыраазы болсун. Пайгамбарыбыз айткандай, ата эне ыраазы, Аллахым ыраазы дейт. Аман болуңуздар, ушул ата энебиздин азыр сиздерге берүүчү батасы дагы түп-түз эле барып тийсин. Омин, омин деп турабыз. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Rahmat balam, rahmat. Ömrüңөрдү берсин. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул Менин эне программасына тартылып жаткан Сардалкан энебиз азыр алыскы Россия жергесинен ушул баласы куттуктап, андан улам ушул Менин эне программасына тартылып жатышат. Коштошуп коерүңүз балдарыңыз менен. Mayli balam. Oluptur balam. Ömrünü versin, bala çakağın ömrün versin.
Bäriňer aman bolgula, esen bolgula, tilegen maksatyňarga jetkile. Uşu Hudaýym goldap, tinçlik bolup dünya yüzünde aman esen, bäriňer aman esen jürgüle. Amin. Эми учурдан пайдаланып, аба эми өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи. Ошол Сардалкан энен ак кудай болгон энебизди жана ушул 7 баланы кантип бактыңыз, кантип чоңойттуңуз, аба? Bul emi ököz Kudaya şükür. Mına bir 45 yıldan aşırı yaşavatağız. 2 ul, 5 kızdı olduk. 26 nevreli olduk. Bakkanımız uşu bul da işledim, men da işledim. Soyuzu varında adan giyin. Dağ işledi, uşu baldar çoğaytıp nevre çevre. Ama bir kızmatlarda işlegen siyahtı görünüz bir mınday bir. Kızmatta men uşu ayıl çarvasında Raca Sivaz'da işlegen. Sivaz boyunca, uşu çarvalar boyunca. Adan giyin anan Jönököyle pensiyaga çıkıp oşadan giyin. Sayız mezgilinde şol emgekte kıldыңızlar. Anan ошол mezgilden giyin anan pensiyaga çıkıp azırkı günde baktılık arlıktın doğrun bay biçeňiz menen koşa sürüp жаткан çağınızda. Şol Sardalkan enebizdi kaçan taap aldыңыз эле, kayaktan taap aldыңыз эле, bir jaşlık kezge bir kayırılıp görbeýsiz ba? Aba. Serdal'da emi armiyadan gelip ayak basıp yürüp işlegen jerinden taap ököz başkoçluğumuz. Oşadan beri mına 45-46 yıldan beri birge yaşadığız. Bala çakalı olduk, baktılığız öközden. Uşul aytarım. Sizlerin uağınızlarda uşul armiyaga barbagan jigitke turmuşka kızlar çıkçı emes dep koýat ele. Oşonda Sardalkan ene siz şu awabızdy suradyňyzby? Sen armiyaga bargan emessiňmi dep? Armiyaga bargan. Oşonu bilip turganan turmuşka çykdyňız. Bu armiyaga bargan dep. Çыныгы jigit dep, Mındaki janatan beri aябай жакшы сөздөр болуп атат. Ушул учурдан пайдаланып, ушул эми абабызга бир аз биздин биринекин тапшырмаларыбыз болуп калат. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, бир ушул бай бичеңиздин ушул бир бүгүнкү ушул сюрпризи менен энелердин, аталардын ар бир күнү туулган күн деп коёт, жакшы күн деп коёт, той, мареке жана башка туурабы? Bir kuplet ırırda koyboyuz bata. Bir şu bay biçeğiniz ekoğunuzların nübülölük arxivinizlerde tübölük saktalıp kalsın. Baldarınızlar şunu bir suran dele. Atamın bir konur ünü var şunday bir elge okşa oğan depçe. Hem hazır meylem sizler suran kaldığınızlar bir ek kuplet ırırda vereyim. Alaykum deyin. Ana kemine hurmatlı görüşler. Aylanam korgundoy. Tolurdan kurulup ardayım koynunda bereke kuyulup törtlük malga bay jayıtta jayılgan askanda kayberen arkarlar çuvurup köbeyip narsanın köngülde yer gitken Allah'ım asıl yer adamdı ser gitken. Oy rahmat. Koça koyulsa da gitkenler abi. Bunaki atanın ırı, elinin ırı, bu beyiştin ırı dep koyup, hurmatlı Kuvanç Bayke, uqtuңuzбу? Ушунчалыk mına hurmatlı görüşler, alısta жүрgөн Kuvanç Bayke ушунчалыk sүйүүчүндө çek жок, себеп дегенде Kuvanç Байкебиz атасына өтө окшош экен. Атасына дагы окшош экен, апасына да. Негизи ушул эки адам үчүн аябай ушундай бир бактылуу бала десек жаңылышпайбыз, себеп дегенде азыр эле мынакей сиздин ырыңыз ата мына ушул балаңыз үчүн дагы, балдарыңыз үчүн дагы жана неберелериңиз үчүн дагы күч кубат дем бере турган, сагынганда сагынычын жаза турган ушундай бир чоң бир белек да. Ошон үчүн сизди ырдатып койдук. Рахмат. Чалыңызды ырдап атканда өзүңүздү кандай элестеттиңиз? Sen ele baştakıday эле отурабыз. Мындай программаны азыр мисалы мен тартып кеткенден кийин анан башкача сезимдер пайда болушу мүмкүн. Азыр сюрприз, Азыр эми ушу сизди ушул куттуктаганы келген ушул жаныңызда bir жакшынакай эжелерибиз турат. Ошол эжелерибизге сөз берели. Siz kimsiz olosuz? Мен кошунасы болом.
Аяш келини болом. Кошуналар байкап калдыңыздарбы дароо? Байкап Мында калдык, бир нерсе баары эле. болот деп туруп, Чото көзүбүзгө баягы жылуучурап калсын бир келип жатам. Ошо машина келди го, кой, эмне болуп атат экен, барып келеличи деп келгенде келбесин. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Кыргызстандын эли мени эле эмес, менин машинамды таанып калышкан. Айштан көңүл бактылуу болуп эле жүрө бериңиздер. Мынакей. Алыскы туугандан жакынкы кошуна дейт, а? Элек пескектен ролоп атат. Ондуруп коюнчу. Рахмат. Ömrüңүз uzun olsun. Жолдошуң менен да бизде ушундай балпайган байбиче болуп балпайган Авушка болуп деңиз. болсун, аяш болуп. Рахмат. Алматыдан кең арып, аппаратчылардын күнөөсүн көргүлө. Эне бул ушул менин программасы келет деп таптакыр элестеп бердиңиз беле? Жок, биз Чынара жен уктуңуз беле бир энелерге тартылчу деп укпадыңызбы? Чынаткына барганмын, ояка барганмын. Барганда мени Айтер көргөзсүз. бир досум келет экен азыр деп эле. Көргөнмүн. О, менин программасынан барсыз да сиз. Кирселе, Мен жок, эме эстеп эмне атам сиздичи. Мага ким бере койду ийинен деп мен айран түшүмдө калдым. көргөндөй эле болуп кеттим, чочуп кеттим, неме болду. Жерди тартып келет абы деп коем. Алдарыңызды барып коюлган кез Аяшта көрдүңүзбү? Сүйтүп Рахмат, ратын балам, көрүп рахмат. атасыз, сүйтүп сиздер Бүт баары неврелериме баарына, Ата, бүт ата, кыздарыма, менин кыздарым баары ушу Allah razı Россияда. olsun. Баардыгы аман болсун, ден соолуктарын берсин. Кудайым колдоп не тилесе тилегине жетсин. Урматтуу ата, мисалы Сардалкан эне, мисалы үчүн балдарыңыз буга чейин материалдык финансылык жактан бир топ колдоолорду көрсөтүп келген. Анысы баягы мыйзам ченемдүү көрүнүш дегендей, бала ата энени багууга милдеттүү дегендей. Ал эми бул тасмага түшүрүү бул андан да чоң белек. Себеп дегенде образын ушул тасмага алып калуу, ата эненин сүйлөгөн сөзүн аны менен кошо ырын дагы ушул тасмага жаздырып калуу бул чексиз белек. Ушул программанын максаты дагы мына ушундай. Ошон үчүн ар бир ата энелерди барып жерине барып, үйүнө барып тартып келгенге аракет кылып жаткан ушул менин программасы сиздердин бүгүнкү куттуу жайыңыздарда турат. Эми эне абушкаңызга бир жооп берип койбойсузбу, бир жооп кайтарып дегендей. Атабыздын үнү жаш кезде мындан дагы бөлөкчө болгон экен. Мен байкап калдым, себеп дегенде мурда ушул бойдок кездерде бир сизге ырдап берчү беле мурда. Ырдайт болчуң ооба. Ырдайт болчу, үнү да аябай сонун экен. Эми ушул абушкаңыздын ушунчалык кубаныч менен курсанчылык менен сизди ушунчалык ызаттаганын билдирип аткандан кийин, эми сиз бир жооп кайтарып коюңуз, бир куплет. Мен ырдай албайм да жакшы. Бир куплет ырдап коюңуз, мына досуңуз коштоп турат. Чынара жерде болду эле. Ооба, ошол эле ырды билем мен деле. Кайталай бериңиз болбосо. Көнөнүр өкүнтө тайла барбы, өкүнгөндөн же табар пайда барбы, күлкү менен шат менен таң атырган, күлгүн жашай күлгүн жаш, күлгүн жашай күлгүн жаш, кайда калды, артта калды. Ой, рахмат, рахмат. Экөөңүздөр тең аябай мындай бир чын-чынына келгенде урматтуу көрүүчүлөр, мисалы атабыздын дагы энебиздин дагы үндөрү ушунчалык ыңгайлуу экен, ушунчалык иреттүү экен. Демек, жаш кезде ушул вечерлерди, той топурларды калтырган эмессиздер го дейм. Эми көп деле ырдаган эмеспиз, эми тойдо чынында ырдаган деле эмеспиз, эми сиздер ушу эме сурангандан эми болгон күчү. Рахмат, рахмат ата. Рахмат ата. Себеп дегенде бул сураныч жалпы балдарыңыздын атынан болгон сураныч болду. Себеп дегенде атам менен ошо атабыз, апабыз бар үчүн биздин үйдүн жары көчпөйт эч качан. Атабыз, апабыз бар үчүн биздин жашоо керемет деген бир ушундай бир жакшы курсанчылык, кубанычтарын билдирип аткандан кийин ушул бирден сап ырды кошуп коюусун өтүнүштө эле биз ырдатып алдык, урматтуу көрүүчүлөр. Эми ата ушул программанын негизги максаты ушул кийинки жаштарды ушул жаштардын ата энеси менен болгон мамилесин, баланын энеси менен болгон мамилесин, ушундай максаттарды бир жакшы бир идеологиялык багытта жолго салуу иретинде уюштурулуп аткандан кийин сиздерге бир экөөңүздөрдүн жаштарга болгон бир ойлоруңуздар. Сиздердин убагыңыздардагы жаштар менен азыркы жаштардын айырмасы барбы? Азыркы ата энени кантип сыйлаш керек деген сыяктуу суроолор. Биздин убагыбызда эми анда деле жакшы заман болгон. Азыркы жаштардын
аябай бактылуу деп ойлойбуз. Себеби илим, билим, техника баары өсүп атат. Өз каалагандай баардыгын алдыдан эмне ойлосо баарына жете турган турмушта жашап атышат. Мурдагы заманда башкача болчу. Мурдагы заманда ал деле жакшы. Биз ошо кандай эме болсо ошого ылайыктуу жашап Демек, келген. балдардын өсүп жетилүүсү ушул сиздердин берген тарбияга ылайык болот ата. Мына ушул Сардарайны ушул мисалы азыркы коомдо мисалы үчүн ата энесин карабаган, ата энесине акарат келтирген жаштардын дагы агымы жок эмес да. Жада калса ушул ушунчалык эрежеге жеткиргенден кийин ушу карылар үйүнө апарып салган учурлар да жок эмес да. Мына ушул образдарды сиздер байкайсыздарбы, көрөсүздарбы? Ушу көрсөңүздөр ушул кийинки муундарга сиздердин бир берчи, айтчу дечи кеңешиңиздер. Эми биз андай эми ата энелердин апарып таштагандарды өзүбүз менен көрө электик, бирок телефондон угуп көрүп атабыз. YouTube'дардан көрүп атасыздар. Көрүп атабыз. Анан биздин айылда ондойлорду көргөнүбүз жок. Ошо жакшы эле. Эми мен оюм боюнча ошол балдардын ата энеси кандай тарбия беришке, кандай болушка, ошо сал балага жетпей калганбы ошодон болуш керек деп ойлойм да. Ар бир өздөрүнүн кандайдыр бир себептери бар деңиз, бир себептери бар. Жөн жерден болбойт андай турмушта андай тагдыр десеңиз, Андай болбойт. Кыргызда болгон эмес деле. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул Мен Энем программасына ушу бейиштин образында болгон ата энени тартып аткандан кийин, ата, мисалы сиз эшикке чыгып кетип эле Сардарайны өзү сурайсызбы же неберени сурайсызбы азыр? Апаң гана дейсизби? Ушул сөз мурда биз жаш кезде айтчу да, биз антпейбиз дечүбүз. Көрсө ошентип калат экен да карыган. Киргенде карыганда ушу өзүң байбичең айтасың. Энеси барбы деп эле сурайсың. Анан үйдө болсо анан кеңири кенен чонон калган иштерди жасай берет. Сиз да ошондойсуз. Абабыз бир жакка кетсе кадимкидей тынчыңыз кетет. Ооба, тынчым кетип, эки жакта карап, качан келет экен деп калабыз. Кече мен ошо Россияга барып келдим. Кыздарымы, балдарымы көрүп, ошо жерден сагынышып, кан таркатып, ошо жакта жүрдүм. Ошондо адеп телефон чалып атты, кандай жүрөсүң, эсенсиңби, ден соолук кандай деп. Мынакей. Эми мына бул мыйзам ченемде көрүнүштү ата. Мисалы караганда ушу байбиче менен гана ушул пикирлешип дос болуп турабы, бири-бириңиз менен эң жакын болуп каласыз да. Балдарды дагы башка деп айтканга такыр болбойт, себеп дегенде алардын дагы үй бүлөсү болуп калат, алардын дагы аял бала чакасы болуп калат дегендей. Ылайым эле ушул энебиз менен бактылуу жашаңыз ата. Бир жакшынакай ушундай бир ыр десе ырды дагы ырдай турган эми ушундай бир куттуу энебиз бар экен да. Куттуу энебиз бар, сиздер ар дайым бактылуу болосуздар. Кудайым буйрса 100 жашка чыккан торколуу тоюңуздарга ушинтип бапылдап сүйлөп турайлы бешенеңиздерде. Балдарыңыздардын тилегин көрдүңүздөр, чексиз жашоо деп атат. Кеминде 1000 жылдык деп атат. Бул деген эми Кудайдын баары колунда, бирок жаштын тилегин берет деп коет. Жаштын тилегин берет, Кудай буйрса кийинки дагы жакшылыктарыңыздарга келебиз албетте. Бул жерде сүйлөй тургандар барбы? Кел, сен бир энеңе, тайнеңе бир сүйлөп койбойсуң гана. Келиңиз. Эстелик болуп калат да. Жанына туруп алып туруп сүйлөп койсоңуз. Эне чоң ата, көп жашаңыздар, эч качан оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар. Көп 100 ел эч качан өлбөңүздөр дейм да. Туура эле. Эч качан оорубаңыздар, көп жашаңыздар. Биздин тоюбузду көрүңүздөр. Биздин тоюбузду көрүңүздөр, ошол күнгө жеткирсин. Менин дагы балдарымы багыңыздар деп жакшы тилек кыла бериңиз, мисалы. Туура да, небереси. Мынакей. Кана бир кучактап, беттеринен өп, жашынакай болуп. Ушул баланы сиз баксаңыз керек эле, сиздер, Кана келиңиз эми. Ооба. Сиз сүйлөбөсөңүз болбойт, себеп дегенде келин бул өзгөчө адамда. Ушул үй бүлөнү, ушул эки адамды 150ге жөн эле чыгарам деп турасызбы, Кудай кааласа? Кудай кааласа. Ушул апам менен атам өмүрлөрү узун болсун, дагы да 100ге чыксын. Амин. Ден соолукта болушсын, эч качан оорубашсын.
балдардын маңдайында бар болушсун. Ошо сүрдөп турам, аябай төрөбүздүн көркөп жүрө берсин, неберелердин маңдайында бар болушсун. Урматтуу, мынакей урматтуу эң кичинекей келини айтпай аткам эртең менен утаба. Мен досум келет деп тилектерин билдирип жатат. Бизге да айткан жок. Эми бул азыр мындай бир сюрприз, буга чейин деле ар кандай сюрприздер болуп келгендер, туурабы? Эми ушул кайнене менен кайнатанын ортосунда, келиндин ортосунда мамиле кандай болуш керек деп сиз бир жаштарга бир кеңеш берет элеңиз да? Келин менен кайнатанын ортосундабы? Мындай сый урмат, эми келине өзүнүн ата-энесиндей көрүп жашаш керек. Сый урмат болсо болду. Өз ата-энесиндей көрүп. Сиз өтө бактылуу келин экенсиз. Мына ушуга окшогон карас, жүзүнөн эле билип турат бул кандай адамдар экеничи. Жүзүнөн эле көрүнүп турат, ачылып чачылып, жүрөктөрү сыртында эле жайгашып калыптыр бул аталардын, апалардынчы. Мына ушундай үй бүлөгө туш келгениңизде бактылуусузбу? Бактылуумун, албетте бактылуумун. Урматтуу келиндер деп бир кайрылып коюңчу. Урматтуу келиндер, кайнагайларыңарды сыйлагыла. Кызмат кылгыла. Эгер акылыңар жетпесе, башка болсо тарбияга келгиле мага, мен бир эки сабак коюм деп койсоңуз. Сыйлайлы деп коюп вообще. Рахмат. Кайнагайларыңды сыйлаш керек. Сыйласаң өзүң балдарыңан да ошондой сый көрөсүң. Рахмат. Ошо. Өтө чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз эми жанатан бери сөздү көбөйтө бербей, менин программасына берилген убакыттагы аягына келип калды. Ага чейин биз ушул атабыздын, энебиздин балдарына болгон, андан артса Кыргызстандын элине болгон, андан артса мага болгон бир жакшынакай батасын алалы да программаны жыйынтайлы. Кана Момин. Ömrünü versin, ушунча elge hizmet kılıp, uşu daim uşu ata-enelerdi görsötüp, Kırgız elinde tınçılık bolsun, amançılık bolsun, tınçlık bolsun, Kırgız eli ösüp önügüp aldınкы gülдөген mamleketlerinin katarına jetip, bardıq adamzatlar birlikte ol, tınçlık bolsun. Amin, Allahu Akbar. Kara enebиз эми бир жакшынакай энелик батасын берип койсун. Ушуну уюштуруп неме кылып аткан балдарыма чоң рахмат, ден соолук каалайм, өмүр каалайм. Ушу олар бизди сыйласа, олорду Кудай сыйласын, бала чакасы сыйласын. Ошолордун урмат сыйын көрсүн, балпайган байче биз катары олор да ушундай сыйларды көрсүн. Силерге дагы чоң рахмат, ушу менин эмен программасынан алып барып ушу сага дагы өмүр каалайм, ден соолук каалайм, үй бүлөң менен бактылуу жаша, бала чакаң күнү күчүңөр. Ушу элге да тынчтык каалайм, ушу тынчтык болсун башта. Амин айтканыңыздар келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул буйрутманы берген ушу Кубаныч агабызга дагы жана анын келинчеги, балдары жана бир туугандарынын атынан ушул программа уюштурулуп аткандан кийин биз дагы программа атынан ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушундай менин маңдайымда турган сиздин да ушундай ата-энелериңиз бар албетте. Ушул жарышчылык дүйнөдө ата-эненин көңүлүн көтөрүү ушунчалык бир өтө бир чексиз сооптордун бири болот. Аллахым сүйүнүп турат, периштелер сүйүнүп турат деп коет. Ошон үчүн куттуктоо программасына сиздердин дагы бир ойлоруңуздар, пикирлериңиздер болсо, анда алда телефондорго кат жазыңыздар. Мен түн күн кызматтамын, өлкөнүн 7 областына барганга даярмын. Аты-жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Садакан элес, жакшы туруңуз. Авушкаңыз менен бактылуу болуңуз. Кудай буйрса 100 жылдык тоюңуздарга келели. Жокчулук кадырын көксөгөн жан билет, сүйүүнүн кадырын жетпеген жан билет, достуктун кадырын четтеген жан билет. А бирок атанын кадырын ким билет, аттың ай эненин кадырын ким билет.
кадырын бору керижан билет. А бирок атанын кадырын ким билет? Аттың ай эненин кадырын ким билет? Баланын кадырын балага зар билет. Жарынын кадырын акыл манжар билет. Бардыгын адамдык дили билет. Аттың аят эне кадырын ким билет? Аттың аят эне кадырын ким билет? Бардыгын адамдык дили билет, адамдык дили билет. Менин энем программасын көрүңүздөр. Көрүңүздөр. Сиздерге берилген ар бир торт биздин бар болуңуздар бактылуу.